Assalamu alaikum урматтуу Менден программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Орто Азия деген айылга келдим. Орто Азия айылга келдим. Роза деген эжебизди куттаганы келдим. Чынын айтканда, Москвадан атайын Асема деген кызы ушул куттуктоонун жөнөткөн. Мени ушул Асема эженин бир тууган иниси Самат мырза тосуп алды. Бүгүн эми азыр Роза эжебиз билбейт муну таптакыр. Эч ким билбейт. Бул сюрприз болсун деп атайын айттырган эмес болуш керек, болмойм. Азыр саналуу мүнөттөрдө урматтуу көрүүчүлөр, биз ошол Роза эжебиздин жанына кирип барабыз. Кандай кабылдайт экенибиздер менен чогуу күбө болобуз. Сизде кандай сезим болуп атат? Бул биринчи жолу болгон үчүн менде башкача айтып жеткире албайм. Сөз менен айтыш кыйын, өтө кыйын. Буга чейин ушундай куттуктоо болду беле, болбоду беле? Буга чейин болгон эмес. Биринчиси. Биринчи сюрприз бул эми башталышы. Буга чейин деле болгон, албетте туулган күндөрүндө. Азыраак мындай эмес да. Энебиз сизди айттыңыздарбы, айтпадыңыздарбы? Айткан эмеспиз. Кандай абалда турат азыр? Эми азыр айткам, эми көп нерсени айткан эмеспиз. Биз ушундай немени алып келип, не кылабыз деп неме кылган эмеспиз. Кичинекей сюрприздерибиз бар өзүбүздүн. Кудай кааласа алдыда эртең көрөбүз деп не кылабыз. Рахмат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Роза эжени куттаганы өзүнүн кан жанынан жаралган баласы Самат менен чогуу бирдикте кирип барабыз. Азыр саналуу мүнөттөрдө ушундай бир дагы бир эненин, бактылуу эненин сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кылабыз. Жүрүңүз анда. Сана урматтуу көрүүчүлөр, биз Роза эжебиздин туулган күнү мынакей. Кандайсыз? Эже? Куттуктайбыз эже. Ден соолугуңуз жакшыбы? Бул Менден программасы. Анча-мынча угуп жүрөсүзбү? Угуп жүрөсүз. Ошол бала аты жөнү Өмүрзак болуп, ушул атайын Россия мамлекетинде иштеп жүргөн Асема деген кызыңыз ушул интернеттен ушул программаны бир гана ушул сырттагы мекендештер көрүшөт да. Ушул алыстагы энебизди, атабызды мындай сүрөтүнөн көрүп, видеосунан көрүп, үнүн, элесин көргөндөн кийин аны сагынычты таркатып жүрөлү деп максат кылышат да. Ошол иретте, ошол максатта ушул мен сизге жөнөттү да. Кандай кабылдадыңыз? Жүрүңүз эми кирели. Урматтуу көрүүчүлөр, андан кийин сөздүн төркүнүн баштайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр подаркалердин баарын тапшырып алдык. Эне, бул сюрприз болду сизге? Ооба, мен күтпөдүм эле. Эч күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөйм, антип эле далдайып отурам да, күткөндөн башкача болмок. Ошол Асема кызыңыздын атынан гүл, жоолук, торт. Ушу белектерди алып апамды куттуктап коюңуз. Кудай буйруса, жакынкы жылдары Кудай буйруса келип калсак, мындан дагы бетер куттуктайбыз деп кол чаап коебуз, Сөздүн калганы жүрүңүздөр. Ушул жакка төргө келип туруп анан кийин улантабыз, Жүр Самат, кана жүрө берле, баштап жүрө берле. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул сюрприз, буга эч кандай даярдыктын деле кереги жок. Мынакей мынакей даярданып жаткан учуру. Азыр неме алып келейинчи? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз бир аз бул абалды жайлап алгандан кийин калып улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз дагы жайланышып алдык. Роза эже канчага чыктыңыз? 55-ке чыктым. 55 дейсизби? Ой бой, 55 эч ким ойлобойт чыкты деп туурабы? Жап-жаш экенсиз эне. Ушу эне дей албайм, себептен эжелер деп эле коюн, себептен ар дайым ушу жаш бойдон жүрүңүздөр, энелер, апалар, эжелер дегенде, мына ушул программа келет деп эч бир күтпөгөн экенсиз. Бирок айрым учурларда бир көрүп жүргөн экенсиз, ошо апаларды куттуктаганымы, аталарды куттуктаганымы көрүп жүргөн экенсиз. Ошол Москвадан атайын Асема деген кызыңыз азыр байланыштырып койсоңуздар, ал абдан убактысы тар экен да. Мен сурандым деле, ушул киргенде эле ушул апам менен учураштырып койсоңуздар жакшы болот эле депчи. Телефонуна чалып койсоңуз, мынакей бир тууган иниси Самат мырза азыр байланыштырат бизди. Алыста жүрүп абдан сагындым дейт эле. Чынын айткандачы, апам жытын сагындым ушунчалык дейт. Ушунчалык кусалык ушунчалык чексиз дейт да. Ошон үчүн ушул программаны көрүп, менин дагы апам ушул программага татыктуу деп. Ушундай бир максат койгон экен, ушул секундтарда ишке ашырат. Рахмат. Канча балаңыз бар эне? 4, 2 уул 2 кыз. Асемам эң чоң. Канчасы бул жакта, канчасы? 2, 3 бир жерде. Ошо Асема, 2 бир жерде. Асема менен кичине балам аякта. Ошол Россия, Россияда жүрүшөт, ооба. Эми алар дагы Кудай буйруса бир жакшылыктарда
жолугуп калат деген үмүттөбүз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Асема кызы мынакей атайын Москвадан апасын куттуктап жаткан учуру. Асема айым, мынакей сиздин бейишиңиз болгон энекеңиздин жанында турам. Абдан толкунданып турабыз, баардыгыбыз тең сиздин бир жакшыга куттуктооңузду угалы деп. Кана баштай бериңиз. Жакшымын кызым. Жакшы өзүң. Рахмат. Неме сюрприздерге байда мен балдарым жакшы бардыгы. Рахмат кызым. Ден соолукта бол өзүң дагы. Орубай жакшы жүр, көптүн катарында тынч бол. Рахмат. Сүйүнүп отурам. Күтпөдүм эле, мынтип күткөндө даярданмакмын, эртеде эле иштиге барбай деле үйдө даярданып отурмак экенмин. Сизди ооруканада иштейт деп биз ишиңизди көрүп бармакпыз да. Анан бирок тилекке каршы ал сценарийибиз болбой калды. Жооп сурап келе бердим эле мен дагы. Асема айым, куттуктай бериңиз эми мынакей ушуга чейин айтпаган сөздүн баарын айтып, баардыгыбызга сабак болсун. Ден соолукта болуң апа, ардайым бактыбызга бар болуң. Рахмат кызым. Рахмат. Өзүң дагы тынч бол. Кудайым эки дүйнө бактылуулук берсин. Ден соолукта болгула эң башкысы. Рахмат чоң. Сүйлөр сөзүмдү деле таппай калдым го. Мына Асема кызыңызды абдан сагынгандыктан көз жашы улам, жаратан бери тыйылбай атат. Бул сүйүнүчтүн көз жашы болсун, кубанычтын көз жашы болсун. Туурабы Асема айым? Бул кайтар дүйнө, бумеранг жашоо бир күн келип сиздин да балдар кыздарыңыздан сөзсүз кайтат деген үмүттөбүз. Каласа. Кайтсын. Жакшы күндөрдө жүргүн кызым. Рахмат чоң, ишиңде ийгиликтер болсун. Ден соолукта бол. Телеген тилектериңе, көздөгөн максаттарыңа жеткирсин Аллахым. Дайыма тынч болгунуң, көптүн катарында эсен аман жүргүнүң, оорубагын. Кудайым кандай тилек ниеттерди кылсаң ошого жеткирсин илайым. Бир туугандарың менен, туган уругуң менен, эли журтуң менен тынч болгунуң. Тапкандарың баарына береке берсин. Жакшы жүргөн уул кызыңдын сый урматын көргөн. Рахмат балам. Чоң рахмат. Күтүлбөгөн сюрприз болду. Бираз жашыганы калды. Мынакей Асема айым, мынакей алыста жүрүп, ушунчалык сиз эненин кадырын, атанын кадырын сиздерден өткөн адам билбесе керек. Чынчын айткандачы, биз бул жакта жүрүп, жакшы туюп сезе албайбыз, бирок сиздер ушунчалык максат коюп, ушул программадан таасирленип, мынакей ушул менин программасындагы атайын группа бар, ошол группанын ичинде да ушу Асема айым сиздин кызыңыз абдан активдүү, ар тараптан энелер жөнүндө жакшы бир пикирлерди жазып турат. Мына ошол былтыр бир өз негизи былтыр келмекмин, чын айтканда урматтуу көрүүчүлөр, бирок бир жылдан кийин бир себептерден улам кайра келип отурам. Жакшылыктын эрте кечи жок деген мына ушул болот эне. Рахмат. Рахмат силерге дагы. Ишиңерде ийгилик болсун. Ден соолукта болгула. Дайыма ушу мага окшогон энелерди сүйүнтүп жүрө бергиле. Ушу программаңар эч качан өчпөсүн. Өзүңөр дагы үй бүлөңөр менен, бала чакаңар менен, тууган урук, эли журт менен тынч аман болгула, оорубагыла. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кийинки уулда чыгып калды окшойт байланышка. Мынакей куттуктай бериңиз, мына энекеңизди, апаңызды куттуктап атабыз. Менин программасы мына сиздердин үйүңүздөрдө. Бул кичинекей балаңыз. Сагындыңыз беле? Сагындым, балдарым баарын эле. Куттуктай бериңиз. Кеке силайбы? Assalamu alaikum. Kandayсыңар? Жакшы көрүшүңөрбү? Ден соолук иштериңизде. Шүгүр балам. Өзүң жакшы көрсөңдү? Рахмат балам, рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, сизден калайм апа. Бактыңызга барып жүрүң, эч качан оорубаң апа. Рахмат балам. Рахмат. Сюрпризчи балдарым, кыздарым. Рахмат балам. Өзүң дагы тынч болгун. Кудайым ден соолук берсин. Жакшы жүргүн. Тынч аман жүргүн. Рахмат болуң, рахмат. Өзүңөр дагы дайым жакшылыктар болсун силердин жашооңордо. Ийгиликтер болсун ишиңерде, тынч болгула. Рахмат балам.
Mayli балам. Maki urmatlı görüşler, biz Moskvadagı Asema kızı menen anan en kişineki ulu atı kim edi? Mingbat. Mingbat ha? Mingbat Mırza menen baylaştırıp aldık. Aman esen bolsun. Kuday buyursa 6 sanı aman esen şul ata enesinin canına gelip kalsın biz dagın Kudaydan tileybiz. Urmatlı görüşler. Roza Ejebes'in kuvanışında çek yok. Biz bilip turabız bu sürpriz bolgon için biraz özlerine de gire albayıp turat. Alar adam uşul alыстагы özünün balası menen kızı menen jaştakay bolup pikirleşip az bolsa dagı sagınычтуу salamdарын bir-birine жолдош болгон чак турабы эне. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Роза эженин жанында отурган жакшынакай бир жакындарына сөз берели. Ага чейин Роза эжебиз бир аз өзүнө келип алсын да. Аксакал, сиз кимис болосуз? Мен кайнысы болом. Бир тууган кайнысы болосуз. Ооба. Эжебиз тууралуу эми бир жарыларың болушунча, күчтүн жетишинче. Туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Ушу ülkelerimin алдында жүрө бериң. Не дейбиз, бардыгы да ден соолук болсун. Ушу ülkelerimin бардыгы жүрө берсин ден соолукта. Ушу сага эм чоң рахмат. Ошактан келип тартып атканыңа. Ооба, ушул программа жалаң аталар, энелерге баяндаган программа болгон үчүн ушул Роза эжебизди дагы ушул программага камтып коелу. Ушул программа аркылуу мисалы бул эми баягы ата энени сыйлап же болбосо ушинтип тарттырыш бул мода эмес, же бир мактаныч эмес, бул кийинки муунга чоң сабак болсун максатта тартып аткан учуру. О, кийинки эмелерге кылат да ушу. Бала чакалары көрөт ушуну. Ооба. Эми азыр эне ушул 4 баланы эрежеге жеткирип чоңойтууда кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Эмне жумуш кыласыз? Кантип бактыңыз? Буларды бала багыш деле жалгыз адамга оңой эмес, чындыгы. Эми аны мага окшогон эле билбесе, анча-мынча андай эле түшүнө бербесе керек, билбейм. Эми Кудайым буйруп насип кылган ырыскыны жедирип аттым. Кудайым буйрган күндөрдү көрүп аттык. Эми кыйынчылыктар болбой койгон жок. Болду, эми ал күндөрүм артта калды. Эми ушунусуна шүгүр. Балдарым чоңойду, эрежеге жетти. Ушу 4 балаңыздан канча небере бар? 4 баладан 2 кызым турмушта. Ошолордон 5-өө. Ошолордон 5-өө. Ооба, анан 2 улдарым үйлөй элекмин. Кудай кааласа эми. Күндөрдө жакын калды, Кудай кааласа элге той берип дегендей, чачылып дегендей турабы? Кудай кааласа аз калды деп отурам. Балдарым чоңойду. Өзүңүз дарыгер турбайсызбы? Өзүм санитарка болуп. Санитарка бар эми ошол тармакка мындай орусча подключенныйсыз, ошол мүчөсүз, ошол саламаттык сактоо тармагынын өкүлүсүз да, мындай айткандачы. Канча жылдан бери ушул ооруканада иштейсиз ушул? Бу жерде 17 жыл болуп калды, Кудай кааласа. Ушул жерде эле иштеп атканыма. Ушул жерде эле иштеп калдым. Балдарыма жакын, үйүмө жакын деп эле башка жактарга ишке барбадым. Бүгүн жумушка барбай калдыңызбы? Бүгүн бардым, бирок жооп сурап келдим. Не себептен жооп сурадыңыз? Бир нерсени билип калгансыз го дейм, а? Сезип калдыңызбы бир нерсени? Жок, мына бир тууганым бар, акам. Анан ошолор келип калса, үйүм ачып кичине отпот жагып турайынчы. Жылда кандай тош элеңиз эже? Жылда ошо бир туугандарым келет. Ошо тууган ургон бала чакам. Ошентип эле анан күндөгдөй эле ошондой эле деп анан булар келсе дагы наркүйгө отургузуп бияка неме салбай эле отурганмын. Азыр келсе сала коем да, акаларым келет, акам келет, жеңем келет, акаларым бар, ошолор келет деп эле. Ушу программаны көрөсүзбү? 1-2 жолу көрдүм. Мындай такай көрө албадым. 2 жолу көрдүм. Анан кийин кызыгып. Роза эже, балдарыңыз азыр жана жогоруда айтып атпайсызбы, ушунчалык сюрпризчи балдарым бар депчи. Дагы кантип сүйүнүчтүү эле? Бир эскерип койбойсузбу? Да, мындан канча бир 2 жыл мурунураак бекен. Мына кичине балам. Ошактан баягы немелерди жөнөтүптүр. Кандай арабтардын жай намазы бар, немеси бар. Мындай мусулманский футлер деп коет, ичинде бардык, атыры бар, теспеси бар, Куран китеп бар, жана башка. Ооба, ошондой, ошолор эле. Ошо анда деле ошо акам бар, жеңем бар, отурсак эле эштен кирип келишти. Анан ошентип ошого айтканым сюрпризчи. Анан бир күн эле өзүм уктап калганмын, эми уктабай деле. Анан 12ден кийин бир дос баласын ээрчитип, тортторун көтөрүп, подаркаларын көтөрүп, анан 12ден өткөндө эле келип калды караңгыда. Эмне кылышын билбейм, ошого айтканым сюрпризчи балдарым бар деп. Кудай буйруса, Роза эже, мына ушул сюрприздердин
сюрприздерге бай эже турбайсызбы? Мисалы Кудай буйрса ушу өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган балдарыңыз, кыздарыңыз Кудай буйрса мындан дагы бетер сюрприздерди уюштурабыз деп алдыда дагы көп жакшылыктарды камтып ушул апабыз билбеген бир жагдайлар менен кирип келебиз. Же болбосо бирөөлөр жөнөтөбүз, мага окшогон журналисттер жөнөтөбүз. Иши кылса ушинтип эле бул чек болбосун деген ойду айтып атам да эне. Бул деген нерсе бул ошол сиздин берген талим тарбияңыздын жыйынтыгы мына ушул. Мына балдарыңыз баары кашында ушинтип сүйүнтүп турса, ысык чайын берип турса, портменаңызды арыктатпай семиртип турса, андан өткөн бакыт барбы, туурабы эже? Ооба, туура. Баардыгын эле ушуну каалайсыздар сиздер, эне катары, туурабы? Ооба. Канча бир тууганыңыз бар эже? 2 бир тууганым бар, бир акам, бир эжем бар. Эжем өтүп кетти былтыр. Бейшин берсин, ал боюнча биздин деле кабарыбыз бар эже. Чынын айтканда былтыр ушул күнү, так ушул күнү мен ушинтип бакылдап сүйлөп турмакмын, бирок Асема кызыңыз ушундай кабар бергендиктен биз деле ичибизден тилек кылып, бейшин берсин деп ниет кылганбыз. Эми бул мыйзам ченемди көрүнүшкен, эже ага деле көп капа болуштун эле кереги жок экен, адамдын колунан эч нерсе келбейт экен, андан көрө бейшин тилеп жакшы тамак кылган күндөрү Куран окуп, эскерип ана коюу менен чектелет экенбиз да. Аллахым бейшинен берсин өткөн кеткендерге. Жарышыкта жашап аткандарга мына ушундай сүйүнүчтөн айрыбасын. Үйүңүз ар дайым ушул тойканага айлансын эже. Чынын айтканда үйүңүздө жакшылыктар гана болсун ушинтипчи. Анан быйылкы учурду сөзсүз барып тартпасак болбойт деп мен эртең менен таң саат чалдым. Ой, бүгүн 2-декабрь болуп калган турбайбы? Былтыр аракет кылдык эле, бирок ошол максаттарды ишке ашыралы десем, абдан ошол күтүп аткан экен ушул сөздүчү, ушул менин коңгуроомду күтүп аткан экен да. Анан программага ушунчалык ниет кылып койгон, ушул кызыңызга Аллахым ыраазы болсун деген сөздөн башка айта албайбыз, чынын айткандачы. Мына азыр Самат Мырза келсеңиз бул жерге, Самат Мырзаны дагы ушул сыртта сүйлөтүп алдык. Бул чын айтканда сюрприз иретинде уюштурулуп аткандыгына байланыштуу бизде деле бул ачык эле айтты жан дүйнөсүнөн элечи, ушу бизде деле көп деле даярдык болгон жок, себеп дегенде апама сюрприз болду, апам деле билбейт болчу дейт. Анан Самат Мырзам айтсаңыз, ушу эненин жанында отуруп, ушул бул буга чейинки көп жылдар мурда мына ушул тартымдарды Жалал Абад шаары эле же Ош шаары эле көрсө, азыр бүтүн дүйнө көрөт да. Бүтүн дүйнөдөгү кыргыздардын балдарына сабак болсун. Сиздин апаңыз кандай адам? Сөз менен айтып жеткиресиз. Канча мүнөттө же күндө сагынып турасыз? Ар дайым. Ар дайым сагынып турасыз. Үйгө келгенде эгер эжебиз жок болсо, өзүңүздү кандай абалда сезип каласыз? Сөз менен айтып жеткириш кыйын го дейм. Бул үйдө бир күн жок болсо, уже билбейм да. Мисалы көп нерсени иретинде же болбосо башка да мен таппай калышым мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Үйдө жарыктык жок. Караңгы. Ошол сыңары апам ар дайым менин жанымда. Өзүңүз үйлөнөсүз, Кудай буйрса, энебиз Кудай буйрса ушул күндү күтүп атат, чыдамсыздык менен. Бир башыңызда 2 баш болуп, анан ушул сиздин келинчегиңиздин алдынан тамак ичип, эркелеп, дагы мындан бетер эркелеп жашасамбы деген тилектери аябай илгери экен да. Качан той? Да каласа. Официалдуу сурап коелучу. Бүтүн дүйнө оксун ушу башка дос жарларыңызга же энекебизге эртең бүрсүгүндө алдап келсеңиз керек, бирок азыр ачык айтып коюң, эмне энебиз бир сүйүнүп калсын. Кийинки жылы күзгө. Кийинки жылы күзгө Кудай буйрса, ушул кийинки жылы мына ушул эшиктин астында даңгыр-дуңгур, той топур, энебиз дагы ушул буга чейин ар кимдин тоюн жеп жүрөбүз да, мисалы баардыгыбыз. Мына энебиз да тилек ниет кылып, күнү түнү намаздарында, ойлорунда, тилектеринде ушул балдарым бактылуу болсо экен деп ниет кылат да. Ошонун бири, ошол балдардын бактылууларынын бири сиз болосуз, Кудай буйрса, эмки жылы. Энебиздин кандай касиеттери сизге жуккан? Билбейм. Мисалы үчүн энелер принципиалдуу болушат, энелер аябай строгай болушат, энелер аябай жумшак болушат, ак көңүл болушат, жана башка. Эми билбейм, мен өзүм жөнүндө көп нерсени айтып жеткире албайм да. Апаман мага жуккан көп жакшы жактары бар, көп нерсе бар. Балким айкөлдүгү жаккандыр, балким тазалыгы жаккандыр, балким ушундай жана башка.
Өзүңүздөн байкалып калат да, мисалы мен апамдан жуккан касиетти билем да. Мисалы ушундай, мен сезбей апамдыкы жуккан турбайбы мага деп коем да. Ошо кеңпейил, ак көңүл, көп нерсеси ошо тазалыкка тыкан, ошолорун көп неме кылам. Өзүм неме кылып. Мындай көп жерде көп нени байкаган ошолор да. Бир же ирети менен көп нерсе өзүнүн ордунда турса, ошол жакшы дейм да. Сиздерди кандай чоңойтты, эскерип коеюңчу, кичинекей мезгилдериңизден баштап. Кандай адам бол деп айтты? Өзгөчө бир сиздин эсиңизде алган сөздөрү. Жакшы чоңойгула. Бирөөнүн акысын жебегиле, өзүңөрдүкүн бербегиле деп. Азыркы современдүү энелер телефон чукулабагыла, телефон көрбө, YouTube көрбө, көзүң көр болот, мээң иштебей калат деп азыр ушундай тарбияга кетти да, азыр бул заманга жарашачы. Сиздерди кандай тарбиялаган? Эми сиздер телефон жок болду да. Телефон жок болду буларга. Азыр ноолар телефон чачаша албайт, жигиттерчи. Биздин убакта өтө башкача болчу, аны уже сөз менен айт деп жеткире албайм да. Эми мына ушул энени сыйлаган, энени кадырлаган бала катары Роза эжебиздин мындай эң биринчи бакыт тартуулаган уул тараптан айтып атам да. Ушул баласы катары сиздин кеңешиңиз да, мисалы үчүн азыр көп мисалы көчөдө калган энелер бар, карабай койгон, урушуп сөккөн балдары бар, тоготпой тоголото койгон кыздар бар дегендей. Эненин кадыры сиз үчүн Сөз менен айтып жеткире албас байлык да. Бар байлык. Бул эненин бейиш дагы эне Алла Таала айтып атчы, көп нерсе болот. Бул бейиш эненин тамагынын астында дейт да. Аны көп азыр түшүнө элек болушу мүмкүн, бирок энесиз үйдө мисалы бир күн дагы туруп отура албайсың да. Эң бир эле нерсе ошол биздин пешенебизге баруу болуп жакшы да. ар бир өткөн күн үчүн ичиңиз ачат. Ооба. Кадимкидей. Бирок энебизди мисалы урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Энебиздин бетине бурус түшпөгөнү, энебиздин жаш бойдон сакталганы, балким ушу сиздердин энеге берген мээримиңиздердин жыйынтыгы болсо керек деп ойлойм. Мисалы сиздерди көп энени күйүнткө учуратпаганыңыздар, ичпегениңиздер, чекпегениңиздер, шоктонбогонуңуздар, кылмыш кылбаганыңыздар, бул мына ушул нерселер гана ата энени каарытып жиберет. Ошон үчүн мына сиздердин ушундай бир баягы энеден алган, атадан алган таалим тарбиянын жыйынтыгы энебиз эч качан картайтпайт. Бардык балдар кыздар айтат, ушул бир гана өкүнүчүбүз бар дейт. Бул апабыздын, атабыздын ар бир өткөн күнү ошолго ичип жатышат. Башка бизде маселе жок дейт да. Жанагы сиз айткандай, эненин бир күнүсүз жашоонун керемети жок да. Ошондой нерселерди айтып жанатан бери түшүндүрүп атасыз. Буну албетте сөз менен жеткириш абдан кыйын. Апаңызды бир мактамчы, апа мен сизди жакшы көрөм, бет маңдайына туруп алып, апа мен ушунчалык сүйөм, апа мен сизсиз жашай албайм деп кутуктап коюңуз кана. Кутуган өзүнө. Мен барлыгын байлыгыбызда. Рахмат. Чынымен. Рахмат. Мына ушундай балдарды чоңойтуп койгон ушул Роза эжебизге даңк жана дүңк, чынын айткандачы. Мына ушинтип болжороп отурган, эми сиз үчүн булар дагы эле бөөктөр, мисалы. Биз ата эне үчүн бөөк бойдон калабыз. Ушул Асема кызыңыз азыр ушул программаны кечинде көрө баштайт да. Ушул кыздарыңыз, балдарыңыз жөнүндө бир айтып берсеңиз. Кандай болуп чоңоюшту? Бул Асема кызым ошо кичинесинен эле турмуш болуп чоңойду. Бая кылган иштери деле бир ишти айтсаң тез бүтүрөт эле. Нары бери кылып деп карап отурам. Анан бул менин колуман келбейт, муну мен кыла албайм деген сөз болбоду мен балдарым барында деле. Асема кызым ушу балдарыман башкача кыймылы тез, иш кылганда деле, башка кылганда деле ошо тез кыймылдайт эле. Ошо балдарыман башкача болуп айырмаланып турат эле ошо жагынан. Анан ошо кыла албайм деген иши болбойт эле бул кызымда.
Буну мен колуман келбейт деген иш. Кайсы ишти айтсаң деле ошону кылып кете берчү. Айерге барып, муну кылып кой, берге барып, муну кылып кой десем деле кыла берчү. Андай неме кылбайт. Анан экинчи кызым жоошураак, азыраак сүйлөйт. Анан баягы иш кылгандай шашпай кылат, бирок ошо тыкан, маңыздуу кылат. Ошондой. Анан бул балам дагы тез кыймылдайт. Ошо тез кыймылдары бар. Анан берки баламда деле бар ал тез кыймылдагандары. Анан тазалыкты жакшы көрүшөт, чындыгы. Анан берди мынтип калыптыр, аерде антип калыптыр деп өздөрү кылып кете беришет. Бул менин ишим эмес эле, бул аялдардын иши же бул кыздардын иши дешпейт эле балдарым, бул балдарым деле. Бири-бирине эрегишпейт. Жок. Андай учурлары болгон жок. Анан ошо кичинесинен эле ошо бири-бирин аяшат эле. Мен кылып кое берем деп кылып кете беришет эле, бириси кыла албаган нерсени. Ошондой. Балдарым бечеки болгон жок, Кудайга шүгүр. Көчөгө чыкпа десем чыкпай эле отуруп калчу ушу балам. Барбаганың бүгүн эч жака барбай үйдө отур десем азыр деле азыр келем дейт, мынча саатта келем дейт, ошо саатта келет. Андан ашык болуп, жок болуп кетип, мынтип кыжалатка салган жок, Кудайга шүгүр. Бардык балдарым эле. Балам. Балал болгондо билесиң, ата-эненин кадырын деп менин апам көп айтчу эле да, анан ошондо мен айтчумун, апа, мен Кудай буйрса үйлөнөм, келиним ушул бутуңуздан баштап башыңызга чейин жууп, ушунчалык кызматты кылат дечүбүз да. Ошо кандай келин күтүп атасыз Кудай буйрса? Ыймандуу. Ушундай мээримдүү балдарыңыздан кандай келин күтүп атасыз? Ыймандуу, бири-бирин сыйлаган, ата-энелерди сыйлаган, тууган урукту сыйлаган, өзүнүн ордун кайсыл жерде болсо дагы так билген, таза, тыкан. Эң башкысы ыймандуу келин күтүп атам. Уктуңуз да, Самат мырза. Мына ушул сөздөр сиз үчүн таберик да. Эненин мисалы абдан ушундай мээрим төгүп, мончоктой кылып чоңойтуп койгон балдарына, кыздарына башкалар ээ болушат. Башкалар бий болушат. Бул мына атабыз деле аны жалган айттырбайт, бирок ошол башкаларды, өзгөлөрдү биз тааныбайбыз аларды. Сиз таанышыңыз мүмкүн, мисалы биз тааныбайбыз. Ошолорду башынан ушул сиздин энеңиз берген тарбия менен жетелеп, башкарып, жакшы бир үмүт кылсаңыз, Кудай буйрса, ошондой келин туш болот деген айтабыз. Урматтуу көрүштөр, биз дээрлик жарым саат бою үчүн бул сөздөрдү айтып атабыз. Бул кийинки муунга сабак болсун. Убакыт абдан тез өтөт. Мына бир күн келет, Самат мырзанын да балдары ушинтип акыйтып, төргө тургузуп, мага ошогон бирөөнү ээрчитип келип ушинтип маек алып калышы мүмкүн. Мына ошол маекти же болбосо ушул маекти Самат мырзанын балдары көрүп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө бул мейрак жашоо. Энебизге канчалык кызмат кылсаңыз, канчалык мээнет кылсаңыз, бул ушул дүйнөдө эле кайтат. Ар жака гарантия бере албайбыз. Мына ушул дүйнөдө кайтат. Бирок пайгамбарыбыздын абдан жакшы осуяты калып кеткен. Ата-эне ыраазы, Аллахым ыраазы депчи. Ата-эненин ыраазычылыгы болбойун, сиздин эч качан ишиңизде жүрүшпөйт. Сизге бир жакшы дагы жубай болуп калышы мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн жакшы бир келинди ушул жерге эмкичилик Кудай буйрса, күз топур, бандай топурапындай берекелүү күздө бир жакшы келин насип этсин. Ушул эле тойлор болсун да энди. Айтканыңыз келсин. Азыр бул жерде ким отурат? Бул небересиби? Бул Асема кызымын. Мынакей Асема кызынын баласы экен, Мынакей апаң жөнөттү бизди ушул, сен ошондо тайнең болуп калат да. Тайнеми кутукта деп Асема апаңды сагындыңбы? Ооба. Жакшы көрөсүңбү? Ооба. Качантан бери бияктасың? Кичинекейимден бери. Асема апаң болобу же бул жак Роза эжебиз апаң болобу? Асема апаң болот. Экөөнү тең жакшы көрөсүң, Ооба. Кана энебиз тайнеңди куттуктап койчу, кана бир жакшы туулган күнү менен. Тайнеңер туулган күнү менен. Жүзгө чыгың. Бул периштелер да оозуна ар бир айткан сөзүнө омин деп турушат. Бактылуу бала болгону. Мына ушундай жүрүштө энеңди жакшы көрсөң, энеңдин сөзүн уксаңчы, жүзгө жөнүнө чыгат. Жүзгө чыкканда да ушундай жап-жаш болуп тура берет. Картайбайт. Азамат. Макулбу? Биринчи ушулум куттуктады да туруп эле. Биринчи бүгүн ушул небереңиз куттуктадыбы, Эртең менен ойгонуп эле ушу куттуктады. Азамат. Эми апаңа салам жолдоп кой. Ака апа, жаш жүрөңөр оң.
Сагындым. Сагындым, келин. Кийинки демалыштарда 3 ай. Азамат. Кийинки демалыштарда келиңиз дейт. Асем айым, эгер угуп аткан болсоңуз, балким сизде дагы бир көзүңүздө жаштар тегеренип кетет болушу керек. Бирок бул азыр мыйзам ченемди көрүнүш эле болуп калды. Ар бир үйдө бирден же экиден адам ушул миграция агымында жүрөт, мигрант болуп жүрүшөт. Бул деле баары келип туруп ушул турмуш жагдайга келип такалат. Кудай буйруса, өздөрүнүн максаттарына жеткен күнү бул жака, ал жакта 1 секундда турбаса керек. Ушул жака келип жашоо турмушун улантат деген ойдобуз, эне. Сырт жакта сүйлөп тургандар болсо, бир чакырып келсеңиз, ага чейин бир эми Роза эже, мисалы, көпчүлүк мен ушул тарткан программаларда көп суроо беришет да. Барып энелер деле тарта бересиң депчи. Анан мен айтайын, ал маселени, ал жагдайда ага суроо бериште абдан кыйын болуп калат. Ушул балдарыңыздын атасы жөнүндө бир эки ооз кеп кылып берсеңиз, мисалы, бул жерде бир тууган кайныңыз отурат. Ошондо сиздин агаңыз болуп калабы? Ал киши каякта же биз ошол боюнча да маалымат алгыбыз келип турат да. 2007-жылы кайтыш болуп кетти. Орудан улам. Өтүп кетти 39 жашта эле. Ошол. Абдан Кудайым жакшы адамдарды батыра алат дегендей, ишин берсин ошол адамдардын дагы, Анан бул жака да сизге күч кубатты Кудайым берет да, сизге сөзсүз. Чарчабайсың. Ушул балдардын баардыгын элден кем калтырбай багып, баардыгын эрезеге жеткирип чоңойтуп алыпсыз. Утук сиздики. Кудай берсе. Эми булардан бир гана ошо жакшылык көрөсүз да, Кудай берсе. Айтканыңыздар келсин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз да бир эки ооз сөз кошсоңуз, ушул айла тууралуу, ушул үй бүлө тууралуу. Ушу жеңем жакшы балдар жакшы тарбиялады. Ушу биринчи кулпун айда жакшы эме кылып күйөөгө берди. Андан кийин экинчи кызын берди күйөөгө. Эми мына эки баласы калды. Кудай кааласа эми ушу эки баланын үйлөө болса, жеңем эми үйдө отурат. Ден соолуктары жакшы, баардыгы тартиптүү. Сиз бул азыр иш чарага билип келдиңизби же ушул кабар алганы келдиңиз беле? Мен туулган күнүн куттайбыз деп келдик эле биринчи. Экисинде деп Самат укам айтты эле, экисинде туулган күнү деп. Анан обедтерде келип коелу деп келип азыр отурат почкада. Билбей эле отурганбыз өзү. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Роза эжебиздин бир тууган кайниси ушул бүгүн туулган күн болчу эле деп жыл сайын багы ушул күндү эстен чыгарбай, өткөрүп жибербей, келип кетип, ушул катышып, тыгыз байланышта болуп, мисалы, бир үй бүлөсүздөр, сиздер бир армиясыздар дегендей. Ушул Роза эжебизден кабар алганыңызга сизге чоң рахмат, чынын айткандачы. Мына ушул эжебиз деле бүгүн билген жок, менин келеримди деле билген жок. Бүгүн туулган күн өтүп, бирок вазифасы балдар кыздарыңыздын эсинен чыккан эмес эле, чынын айтканда. Бирок жылда туулган күн өткөрүп жүрүп, өзүңүз деле көнүп калгансыз. Азыр мына кечке бурун балким туулган уруктарыңыз келиши мүмкүн, дос жарларыңыз келиши мүмкүн. Ошондо мактанасыз да, ушу менин энем деген программа Өмүрзак Азимкулов келип, ушул Асема кызымдын сунушу менен, суранычы менен келип, Оштон тартып кетти деп. Бүгүн кечинде балким азыр жетишип кала турган болсом, кечке чейин салып коем интернетке, анан кечинде баардыгыңыздар божурашып, ушул туулган күндө тартылган сөздөрдү бир сыра угуп калып, анткени азыр сүйлөгөн сөздү эмне деп сүйлөдүм экен, эмне деп койдум экен дегенди унутуп деле каласың өзү мындай учурдачы. Анан ушул Асема кызыңыз, мисалы, ошол андан кийинки кызыңыз, ушул кичинекей эрке балаңыз, анан ушул Самат мырзалар баардыгы чогулуп, мына ушул атам менен апам түзгөн армиянын гимни болуп калсын, апам бир куплет ыры бар эле, ошону ырдап койсун деп ушунчалык суранды да. Чын айтканда, бул нерсени көпчүлүк мындай жөн жай ырдай бербейт элдерчи, бирок балдардын суранычы, бул сиздердин жеке программаңыздар. Бул YouTube'да өмүр бою кала турган программа. Анан өмүр бою сиздин жана сиз түзгөн армиянын солдаттары, кыздар балдарыңыз, небереңиз жана башкалар угуп, анан ушундай бир алыста жүргөндөр кусалыгын жазып ала турган нерсе да, тапшырма да эне. Ошон үчүн бир куплет. Кайсы ырдашым деле, ырлар деле, сөздөрүн деле унутуп калдым го. Боло берет эже. Эме жок, баягы
жаңылып кетсеңиз өтпөй каласыз конкурстан деген нерсе жок бизде. Ошон үчүн жакшы бир Кандай ырдай мен билбейм. бул максат мындан кийин сиздин үйүңүздө ырлар ырдалсын, тойлор болсун, музыка жаңырсын деген максат. Неме кайсы ырдасам экен, ырлар деле эсиме келбей атат. Сизди абдан ырларды көп билет деп угуп калып атабыз да. Неме бир 2 жылдан бери ырдабай эле койдум эле. Ырдап берчи маме, ырдаса ырдап коеюн, ырдап ырдай берем. Үйлөрдө ушул сиздин үйүңүздү жарыктандырган дагы ушул сиздин ырыңыз болсун. Кийинки ушул жалаң жакшылыктар болсун. Эч жамандык болбосун. Телефонуңан таап берчи, бир сөздөрүң жок дегенде. Эне анда бир ыр ойлонуп турсун, ого же сиз бир маяк берип койсоңуз, эже келиңиз бул жака. Келиңиз, эжебиздин жанына өтүп жашнакай бир маяк берип койсоңуз, Роза эжебиз бир 2-3 куплет ага чейин ыр таап коет да. Мынакей жолугун салып, Бүгүн туулган күнүңүз менен көпкө жашам. Балдарыңыз жакшы күндөрүн ээле болсун. эже сиз кимис болосуз? Мен Алсын болом. Бир тууган. Эжебиз жөнүндө бир төгүлүң эми мында. Бүгүн туулган күн болуп атат дегендей гана. Рахмат, силер да куш келипсиңер. Ушундай нерсени чыгарып атасыңар, рахмат. Ушу жаңа бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жанагы жакшы айткан балдар кыздарыңыздын сөздөрүнө кошулам. Көп жашаң, балдарыңыз үйлөң, нерелердин жакшы күндөрүн көрүң. Сизге 2 дүйнө бактылыктуу каалайм. Жеңем жакшы көрөм, эжемдей. Канча жылдан бери биргесиздер? Жеңем келгенден бери эле, андан кийин бизде ушу жеңем баш көз болуп жүрөт бизге. Азыр да ушул кеңеш сурап турасыздар, кадимгидей ушул Роза эжесиз бир да жакшылыктарыңыздар өтпөйт. Жок, жеңем бизге баш көз болуп жүрөт. Рахмат сизге, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей бир тууган кайын сиңдисинин сөзүнө ортоктош болдук. Мына азыр урматтуу көрүүчүлөр, кээ бир туулган күндөргө балдар кыздары алдын ала айтып койгон үчүн шалпыт шатыра шатман даярданышып башка кылчу. Бул ушул Асем айымдын, ушул балдар кыздардын апам үчүн бир сюрприз болсун. Өзү негизинен алып караганда биз Роза эжебиздин ишине бармакпыз. Чынын айткандачы, ишине барып ошо кесиптештер менен чогуу ушул туулган күндүн бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп коеюн дедик эле, бирок жагдайга жараша энебиз өзү кыжалат болуп бүгүн үйгө бирөөлөр келип калбасын деп жооп сурап, анан үйгө келип калган учур экен. Азыр биз ушул болгон адамдар менен ушул программаны өзү негизи программага сүйлөй турган негизги каарман бул энелер, аталар, ошолордун сөздөрүн гана жаздырып алыш керек. Анан калган тууган урук дегендерди кайсыл убакта келип куттаса да жараша берет. Энебиз азыр ыр тандап аткан учуру, урматтуу көрүүчүлөр, колдунда болсо Жакшнакай, жаздын күнүндө болгон Жакшнакай гүлдөр, мына ушул Асема кызынын атынан алынып келинген атайын оштон бери алып келген гүл. Жакшнакай ушу гүлдөй болуп, жапжаш болуп, жыттуу болуп жүрө бериң сени. Кана ыр сизден болсун. Ыр таппай койдум го. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Роза эжебиздин ырын Жакшнакай кылып тасмабызга жаздырып алайлы дагы, андан кийин батасын алабыз. Кана эне. Ысысаң чалкыган мен көл болоюн, үшүсөң эшилме кум чөл болоюн, өйдөдө бөк болор бел болоюн, самайың кытыгылар жел болоюн, не болсоң бир өзүңө тең болоюн, чалкысаң эс алдырар дем болоюн, тарынтып капаланса кимдир бирөө ырырдап көңүл аччу мен болоюн. Улантабыз, Нөшөрлөп жамгыр болуп төгүлөйүн, ойлонсаң санаң болуп бөлүнөйүн, тажасаң бардыгынан сен чалыксаң, бейиште гүлзар болуп
көрүнөйүн. Не болсоң бир өзүңө тең болоюн. Жалыксаң эс алдырар мен болоюн. Тарынтып капалантса кимдир бирөө ырырдап көңүл аччу мен болоюн. Ай, рахмат, қол чап қойылса, эже. Чын айтканда, мисалы үчүн баягы ырга болгон үнүңүз дагы даяр экен да. Чын айткандачы, ушинтип ырдап эле жүрө бериңиз, эч качан ыйлабаңыз. Рахмат. Сизге ыйлаган жарашпайт экен эже. Чын айткандачы, мына ушул үйдүн куту болгон сиздей эжелер, энелер, апалар көп болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүн биз буга чейин Роза эжебиз жана анын эң жакын балдар кыздары негизинен алып барганда армиясы тууралуу бир аз маектерди алдык. Бул талкуу же болбосо бул сүйлөшүү ушул үй бүлөнүн гана эмес, ушул үй бүлөнүн арасында айтылган сөз аркылуу коомго, кийинки буунга чоң дагы бир кайталап өтөйүн, 1000 жолу кайтаргандан тажабайбыз сабак болот. Ушул эжелердин, энелердин анын арасында ошол апаларга, эжелерге көрсөткөн сый урматы балдарынын кийинки муундарга дагы бир рет айтам, сабак болсун. Эже, мына азыр бул жакта дагы калдыбы, сүйлөй тургандар калбадыбы? Ушул кан жанысынан жаралган балдар үчүн бир жакшы бир бата берсеңиз, анан ата экөөбүз бата берсин да. Анан ушу менен программаны жыйынтыктайбыз. Дээрлик урматтуу көрүүчүлөр, 45 мүнөт бою ушул бардыгы билишет, ушу сыйкырдуу таякчамын кармап алып туруп, ушу энелерди сүйлөткөн адатымдагы программанын коштоосу менен жыйынтыкталып, ушул аягына жетип калгандыктан, биз ар дайым программанын жыйынтыгында, аягында энелердин жакшынакай куттуу батасын алабыз. Эне кана амин. Кудайым ушу балдарыма, кыздарыма чың денсаулык берсин, узун өмүр берсин, тилеген тилек, көздөгөн максаттарына жеткирсин. Кайсыл жерде жүрүшпөсүн, адамдык сапаттарынан айырбасын Кудайым. Дайыма денсаулыктары чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, тапкандары, туткандары берекелүү болуп, тилеген тилек, көздөгөн максаттары орундалып, эл журт алдында, тууган урук алдында жүзөрү жарык болушун тилеймин. Иштеген иштеринде тынччылык, ийгиликтер болушун тилеймин. Ошол алыста жүргөн балдарым, кыздарым аман эсен ушу жергебизге келип, ушу жерлерден туз насип буйруп, ушу жерлерде өнүп өсүшүп, эл катары кадыр барктуу инсандар болушун тилеймин. Ошондой эле тууган уругума, мына кайниме, абысыныма, эли журтума бардыгына денсаулык каалаймын. Өмүрлөрү узун болсун, денсаулыктары чың болсун, тапкан туткандары берекелүү болсун. Уул кыздарынын сый урматын көргөн, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүшкөн, ыйман ынсаптуу, бактылуу инсандардан болушун тилеймин. Дайыма баарыбызга эки дүйнө бактылуулук тилеймин. Ошо сиздерге дагы, ошо сиздин каналыңызга дагы ийгиликтер болсун. Дайыма ушундай сүйүнүчтүү кабарлардын, көрүүлөрдүн ээси болуп жүрө бериңиздер. Денсаулыгыңыздар чың болсун, үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Дайыма жакшылыктар коштогон инсандар болуп жүрө бергиле. Рахмат. Амин. Жакшылыктар болсун. Тууган мындан аркы. Бул чоң мотивация болду, стимул болду. Чаламанын чак түшүндө келип сизди тартканыбыз, Кудай болсо кечинде мындан да сонун бир тантаналар болушу мүмкүн, мисалы сонун ишler болушу мүмкүн. Сизге абдан чоң бир мотивация берип койдук. Кийинки туулганды жакшы өткөзүңүз айны. Ана бир сиз дагы бир кана амин деп коюңчу бир. Амин. Не дейбиз эми? Сизге рахмат. Şu балдарыңызга рахмат. Şu сизди эме кылып, көтөрүп, ушундай туулган күнүңүздү тосуп атканына не дейбиз эми? Силерге ham чоң рахмат. Алыс жактан келип, ушинтип жеңем тартып, сүрөткө эме кылып атканыңарга. Ошо эми. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Роза эжебизге болгон программабызда жыйынтыкталып калды. Аягында не дейбиз? Ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы. Ар бир ушул сыйлаган, урматтаган балдар кыздарга Аллахым ыраазы болсун. Өзгөчө ошонун ичинде ушул программага камтылган сиздин ушул балдарыңызга, кыздарыңызга да Аллахым ыраазы болсун. Ушул жүргөн жерлери гүл болсун. Ар бир дуаңыз ушул түп-түз эле барып биринчи кезекте ушул балдар кыздарыңызга тийсин. Эмки жылы Кудай буйруса, ушул мүнөттөрдө, ушул секундтарда Саматтын тоюнда жолугушабыз. Ага чейин жакшы туруң, күлүп жайнап жүрүң эне.
келсин. Рахмат. О, мен айтқаныңыздар келсін, ма? Жақсы тұрыңыздар. Аман есен болыңыздар.